Бишкек курултайы 10 октябрда өтөт. Бөтөн талаага мал жайууга айыппул каралган мыйзам долбоору даярдалды. Бишкектин борборунда митинг өткөрүүгө салынган тыюу 1 декабрга чейин улантылды. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда айтмакчы программасы. Бишкек шаарынын курултайында элдик курултайга барчу делегаттар тандалат. Жана шаар мэри 2022 жылдын 1-жарымында жасалган иштер тууралуу отчет берет. Буга байланыштуу шаардык кеңеш токтомдун долбоорун даярдады. Элдик курултайга Бишкектен 500 делегат катышат. Сколько? Президент Садыр Жапаров 16 августта ушул жылдын 25 ноябрында элдик курултайды чакыруу тууралуу жарлыкка кол койгон жана жол жобосу бекиген. Ал Фейсбуктагы баракчасына курултайда бийликтин бардык бутактары элге отчет берерин жазган жана бийлик делегат тандоого кийлигишпейт деп билдирген. Вам повезло. Элдик курултай институту былтыр 5 майдан тартып күчүнө кирген Конституцияда жазылган. Жогорку кеңештеги агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитети 5 сентябрда укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорду карап, биринчи окууда концепциясы жактырылды. Документтин автору Дастан Бекешев анда бирөөнүн талаасына, короосуна мал жайгандарга айыппул салуу сунушталып жатканын айтты. Айыппулдун өлчөмү жеке жактарга 30 000 сом, юридикалык жактарга 70 000 сом. Эгер экинчи рет кайталанса, анда айыппулдун өлчөмү көбөйөт. Анда жеке жактарга 35 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 75 000 сом айыппул салынат. Ошол айыппулдун 5тен 1 бөлүгү жер ээсине берилет деп жазылган. Азыр ушундай эле берене бар, анда атайлап же кокусунан деп жазылган. Бирок комиссиялар тактаганда талаштуу болуп жатат. Комиссия жергиликтүү депутаттардын жери болсо гана карап, карапайым элдикин карабай койгон учурлар да бар экен. Ошондуктан эрежени такташыбыз керек. Бизде чөп тартыш болуп калат. Ошондуктан малдын ээси жок дегенде, талаанын ээсинен малын жайганга уруксаат сураса, бул жерде бирөөнүн мээнетин сыйласа, деди Бекешев. Айрым депутаттар бул маселеге жаңжалдарга негиз болуп калышы ыктымалдыгын, кээ бир жоболор такталышы керектигин эскертишти. Бишкектин борборунда митинг өткөрүүгө салынган тыюу 1 декабрга чейин улантылды. Мындай чечимди 1 май райондук соту кабыл алды. Буга чейин мындай чектөө 1 сентябрга чейин күчүндө болчу. Ала Тоо аянтында Жогорку кеңештен президенттик администрациянын, УКМКнын жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин имараттарынын алдында митинг өткөрүүгө тыюу салынат. Маалыматка ылайык, тынчтык митингин Горький Сейил багында гана өткөрүүгө болот. Ушул жана башка жаңылыктарды Бизондун социалдык тармактардагы баракчаларынан окуй аласыздар.